Assalamu alaikum достор. Бүгін 2024 жылдың 15 февраль күні чақчық болып қалды. Қадымкілі мына ушул аялдамада отырам, маршрутқа күтіп. Мен бекер отыруайын деп интернетті қарасам, жана бір сөрі депутат ант беріп отқан екен. Мен көріп, зейнім келді чындығына. Bir чети ыйлағың келсе, bir чети күлкің келеді. Bir депутат кеттіле, анын ордында баса қалып, екіншісі келді. Мынакей менің кезегім келіп қалып тұр деп, шаша буша келіп, жанагы анттыдагы жаттабастан келіп депутаттардын алдында ант берип атат. Аны болсо бүт коомчулук, бүт Кыргыз Республикасы көрүп отурат да. Бул эмне деген акмакчылык эми? Бул кишинин деле эртең диплому таза эмес чыгып калса, ага деле мындай таң калыштын деле кереги жок деп ойлойм да. Бирөөсү 8 миллион акчаны төлөп Матраев менен байланышы бар экен деп кетип атат. Экинчиси болсо анын ордуна шашы бушуп келе калды. Мен депутат болдум, мынакей бүгүн жумуш керек. Кыргыз Республикасынын алдында ант беремин деп, мейли ал ант берсе берсин, беркейлерчи беркелер. Акыл эси бар эле депутаттар. Ага шатырата кол чабып атат, же күлгөнүнөн кол чабып атабы? Мен ошо таң калып атам да, элементарный эки сөздү бириктирип сүйлөй албаган адамдар мына ушундай Кыргыз парламентине келип, коомчулук алдында биздин бийликтин деңгээлин көрсөтүп атканы туура эмес го деп ойлойм да. Ушунун арды жөн эле койсоңор болмок. Достор, билбейм силер кандай ойлойсуңар, мен бирок бул депутаттын келишини ага ким добуш берген, кантип добуш берген, ошол жагына бир күмөн санап атам да. Силер кандай ойлойсуңар билбейм, комментарий жазып кетсеңер дагы болот.